Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тәжвид илиминдеги эң негизги жана эң зарыл болгон темалардын бири бул тыбыштардын махражы болуп эсептелет. Мына ошол себептен урматтуу туугандар, бүгүн көтүлө турган сабагыбыз тыбыштардын махражы туурасында болмокчу. Тыбыштардын махражы туурасында сөз кылаардан мурда алгач махраж деген сөзгө токтолуп кете турган болсок, махраж деген сөздүн лексикалык мааниси чыга турган жер. Ал эми тәжвид илиминин терминде махраж деген сөз тыбыштын жасалып чыга турган жерине колдонулат. Мисал алган болсок, эгерде ба тыбышынын махражы деп айта турган болсок, анда бул учурда ба тыбышы жасалып чыга турган жер экендигин эске алабыз. Негизинен араб тилинде ар бир тыбыштын өз махражы бар. Бирок кээ бир тыбыштардын махражы бири-бирине абдан жакын болгондуктан тәжвид алымдары ал жакын болгон махраждары бир махраж кылып кыскарткан. Мына ошондуктан тыбыштардын санына караганда махраждардын саны азыраак. Натыйжада жалпысынан айтканда араб тилинде 17 махраж бар. Эми бул 17 махраж адам баласынын негизги болгон 5 сүйлөө органына жайгашкан. Ал 5 сүйлөө орган айтып кете турган болсок, биринчиси аль-жауф, ол жана алкым көңдөйү, экинчиси аль-халк, алкым, үчүнчүсү аль-лисан, тил, төртүнчүсү аш-шафатан, эриндер, ал эми бешинчиси аль-хойшум, мурун көңдөйү. Биринчи сүйлөө орган жогоруда айткандай эле аль-жауф, ол жана алкым көңдөйү. Эми ооз жана алкым көңдөйү дегенде биз кайсы жерде эске алабыз? Албетте, ооз деген бул баарыбызга эле түшүнүктүү эле адам баласынын ооздун ичиндеги боштукту эске алабыз. Ал эми алкым деген болсо, бул адам баласынын көкөрөгүнүн өйдөрак жагынан баштап тилдин түбүнө чейинки аралыктагы тамактын ичиндеги боштукту эске алабыз. Эми алкымдын тактап айтканда тамактын жана ооздун ичиндеги боштукта 17 махраждын ичинен биринчи махраж жайгашкан. Жана ал махраждан жалпысынан 3 тыбыш чыгат. Ал тыбыштар созулма болгон алиф, вау жана я тыбыштары. Жана бул тыбыштар айткан учурда өпкөдөн келаткан аба эч бир тоскоолдукка учурабагандыктан сыртка эркин жана бош чыгат. Мисал алып турган болсок, а, и, у. Эми бул тыбыштар сөздүн ортосуна келген учурга мисал бере турган болсок, алиф тыбышынын мисалы коля, я тыбышынын мисалы киля, ал эми вау тыбышынын мисалы якулу. Бул 3 тыбыш ооз жана алкым көңдөйүн чыккандыктан тәжвид илиминде аль-хуруфул жауфия, көңдөйлүк тыбыштар деген лакап менен да таанымал. Жана эске ала турган дагы бир эреже, вау жана я тыбыштары бул махраждан болуусу үчүн харфмат тактап айтканда созулма тыбыш болуусу шарт кылынат. А эгерде вау жана я тыбыштары аракеттүү же харфлен болуп турган болсо, анда бул учурда бул эки тыбыш бул махраждан эмес, балким башка махраждан чыгып калат. Мына ушинтип тыбыштардын махражы туурасында болгон бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна келип жетти. Аллах субханаху ва тааля бардыгыбызга Кур'ан-ы Каримди тартил менен тәжвид эрежелеринин негизинде окуганга мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.